Эгерде биз ооруп кала турган болсок, дайыма эң жакшы врачты же болбосо эң жакшы доктурду изилдейбиз. Жана ошол доктурдун айткан сөздөрүнө ынанабыз дагы, ошол көргөзгөн жол менен дарыланабыз. Эгерде үй салууну кааласак, же болбосо үй сатып алууну кааласак, кайсыл жерде бир жакшы куруучу бар, кайсыл жердеги үй тыкан салынып атат, шарттарга ылайык салынып атат деп, мына ошол үй салынган компания үйлөрдү карабанан үй сатып алабыз. Бирок карап турсаңыз, эч ким оозанып медицина боюнча сүйлөбөйт. Коркот, сизге бир диагноз коюудан, сизге бир жол көргөзүүдөн коркот. Ошондой эле үй куруучулар да коркот. Бирок шарият илимине келгенде адамдар коркпостон туруп, аз аяк ал жактан бул жактан уккан бир маалыматы менен адамдарга суроолорго жооп берип, өзүнүн акыретин күйгүзүп алат. Шариаттын атынан сүйлөө бул Аллахтын атынан жана пайгамбардын атынан сүйлөө болуп эсептелет. Эгерде сиз билбестен туруп, шариятыбызда коюлган эрежелерге карабастан сүйлөгөн болсоңуз, анда Аллахтын атынан жалган сүйлөгөн болосуз. Бул боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын андан бир Аллах табарак ва тааlanın аяттары, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, аалымдардын сөздөрү дегеле өтө көп. Азыркы мезгилде шундай болуп калды. Кудай таалам ошолорго ынсап берген болсун, диндин атынан сүйлөгөндө коркпой калды. Коркпой калгандыгынын себеби дагы ушул маселенин оорлугун билбегенде деп ойлоймун. Себеби эгер билген болсо, мынтип Аллахтын атынан сүйлөөгө өзүн койбойт эле. Себеби кайсы бир адам өзүндө илими жок туруп, исламдын атынан сүйлөгөн болсо, ал өзү шарият чыгарган болуп эсептелет. Демек, шарият чыгаруу ар бир адамдын акысындагы маселе эмес. Шарият бул Аллах Тааланын айткан өкүмдөрү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге үйрөткөн шариаттары.